Assalamu alaikum. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Кайрадан эле экран алдында менин айылым көрсөтүүсү. Биз Баткен областынын Дара айыл аймагынын Кайынды айылына бара жатканбыз, бирок жолдон айыл гүлүнүн ачылганын көрүп, бир тийип кетпесек болбойт деп Перзат экөөбүз Туура чечим кабыл алдык. Чындыгында мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайбыз. Алгач эле айгүл гүл менен таанышып, андан соң Кайынды айылына сапарыбызды улантабыз. Бизден алсаңыздар. Таанышалы. Шарттары бар да бул жерде. Үзбөш керек, жулбаш керек, таштан таштабаш керек. Тартип сакташ керек эң башкысы. Айгүл гүлүн жулбаш керек, Билет бересизби бизге? Казек, муну карачы. Айгүл гүлүнүн бир данасын үзгөндүгү жана тебелегендиги үчүн айып салынат. 500 сомдон 1000 сом, 1,5 сомго чейин. Андыктан эске алып коюңуздар. Билет алдык. Билет алдык, киребиз. Дал ушул убакта тактап айтканда, апрель айынын орто ченинен баштап, май айынын орто ченине чейин айгүл гүлү 20 күндөй гүлдөйт. Мына ошондуктан бүгүн Кыргызстандын туш тарабынан жана чет өлкөдөн келген туристтер арбын. Biz Kazakistan çegarasından geldik. Karabulta'dan geldik. Öz Çaldıvar'dan. Birinci жол келишиңиз. Birinci yol geldik Aygül'ün gülün görgөнгө. Сизге жактыбы? Жакты, жакшы экен. Эмнеси менен жакты? Havası жакшы экен. Көрүнүшү жакшы. Кооз жер экен. Момжа тоогуп канча тоого чыгып келген. Не деген? Aygül gülдү биринчи көрүп атасыз, жакшы. Айгүл гүлдү биринчи көрдүк. Рахмат. Эли жакшы экен баары. Максат кылып келдик. Максатыбыз ушул Кыргызстанда бир эле өскөн, бир эле жерде өскөн айгүл гүлүн көрөлү. Айгүл гүлүн жыттайлы, жүзүн жытта өлү деп келдик. Айгүл тоолордун көлөкө жагында өскөндүгү менен өзгөчө. Ал 7 жыл топуракта жатып, кичинеден өсүп чыга баштайт дагы, 7 жылдан кийин ай толуп турганда гана алгачкы гүлү пайда болот. Ушинтип жыл сайын бирден гүл кошулат. Анын гүлдөрүн санап, гүл канчага чыкканын эсептеп алса болот экен. Биз дагы эсептеп көрдүк. Азыр карачы, санап көрөлү жана айыл тургундар айткандай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жылдык айгүл гүл экен. Карасаң, өзгөчө экен, Бул жакта 3 жылдык экен. Жана бир айыл тургун айтты, биздин жаш кезибизде 15 жылдык гүлдөр бар эле, азыр кезиктер албай атабыз. Анчалык узак мөөнөт өтөгөн деп айтып атышат да. Анан дагы бир айырмачылыгы боюнун бийиктиги 1,5 метрге чейин өсөт. Жана тоонун күнгөй эмес, тескей капталында өсүшү. Бул ажайып кооз гүл жалаң гана таштуу жерлерде өсүп, тамыры да терең жайгашкан. Бир караганда гүлдүн ичинен чоң шүдүрүм тамчыларды байкоого болот. Жергиликтүү эл ушуну сүйүшкөн 2 жаштын көз жашы деп аташат. Ламыштар энди бир кыз менен бир жигит бири-бирин жакшы көрүп калат экен. Кыздын ата энеси макул болбой коет экен. Шунан кыз анан баягы жигитти жакшы көргөн экен. Аламыдан анан шерден таштаган экен да өзүнө. Боюн таштаган экен да? Боюн таштагандан кийин анан шонун каны чачыраган жерден ушул чыккан деп укканбыз. Демек ошондой уламыштар бар экен, Уламыштар бар. Табиятынан кооз гүл аталган айгүл гүлү илимий эмгектерде Петимум Эдуарда же орусча Рябчик Эдуарда деп аталат. Ошондой эле Баткенден тышкары Ирак, Иран, Гималайда, Туркиянын түштүк чыгышында, Ооганстанда өсөт. Перзат. Тойо көрдүңбү? Тойбойт да. Суктанып кетпей жатам. Жүрөм, кеттик. Айылга барайлы эми. Макуланда. Сапарыбызды улантабыз. Кайындыга жол тартабыз. Оппа. Биз Кайынды айылына келип келдик. Кызыктуу каармандарыбыздан өзгөчө чыгат. Ооба, мурунку айылдан, Бекжар айылынан алган өзгөчө эстафеталык белегибиз бар. Айылдын каармандарына берип койсун, Алгачкы кезиктирген каарманыма мына ушул белек болсун.
Эң алгач бизди кызыктырган албетте айылдын тарыхы болот эмеспи? Перизат кызыктуу каармандарын көздөй кетсе, а мен болсо элет элинен эмне себептен Кайыңды айылы деп аталып калганын сурап көрүүнү туура көрдүм. Биздин Кайыңды айылы Баткен районунун Дара округуна карайт. Айылыбыз алгач Уроот деп аталган. Аксакалдардын айтуусуна караганда кыштоого ыңгайлуу ут жуттан малды сактап калууга болот деп утка Ыроо деген аталыштан Уроот деп аталган. Ал эми 1989-жылы Дара өрөөнүндөгү айылдар жаңы аталыштарды алганда биздин айылда Кайыңды деп аталган. Себеби айылыбызды аралай агып жаткан дарыянын жээгинде кайыңдар өтө көп өсөт. Санжыра боюнча айылыбызда Нокто башын Ойгут туруусунун Ханшага уругунан тарагандар мекендешет. Айылыбыздан чыккан чыгаан жарандар техника илимдеринин доктору Галбаев Жалалидин, математика илимдеринин кандидаты Аркабаев Нуркасым, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Сайкалов Сайтбурган агайлар менен элибиз сыймыктанышат. Биздин айылда урмат сый, аксакалдарда, жаштарыбызда урмат сый бар. Улуулардын сөзүнө кыя кылбай айткандарын аткарышып, бири-бирин сыйлоо жогору турат биздин айылда. Айланасын толор курчагы, кайда барсам эстен чыкпагы. Биздин айыл жердин сулуусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулуусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл бизди сүйүбүз, береке көп толо үйүбүз. Айланайын айым менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүбүз. Айтылуу өрүк зары менен таанымал болгон Баткен жергесиндеги Кайыңды айылында 300гө жакын кожолук бар. 1000ден ашуун калк жашайт. Айылдын жашоочулары негизинен дыйканчылык менен алектенишет. Жүгөрү, картошка, темеки эгип, турмуш тиричилигин өткөрүшөт. Ошону менен катар мал чарбачылыгы менен дагы күн көрүшөт. Ал эми региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында бул айылда дагы жакшы саамалыктар орун алган. Жаш балдар үчүн атайын бала бакча салынып, жергиликтүү элге шарт түзүлүүдө. Биздин азыркы мезгилде маршруткабыз мына центрден эле кайтчу эле. Ошого дагы ошол маршрутканы айылдын жогору жагына бир 4 километр улоо максатында турабыз. Андан кийин быйылкы жылы ошол айылды жарыктандырсакпы деген пландарыбыз бар. Жарыктандыруу менен камсыксак деп. Мектебибиз биринчи корпусу 1976-жылы курулган Ашар жолу менен. Андан кийингиси 1986-жылы курулган экинчи корпусу. Ошол мектебибиз МЧС келип кордунту чыгарган, ошол эми республикалык деңгээлде бир типовой мектеп курулуп берсе жакшы болмок. Андан кийинки дагы бир маселебиз, бизде кыш абасы оор болот. Жаштарыбызга, кыздарыбызга, балдарыбызга бир неме спорт зал болгондо абдан сонун болмок. Рахмат. Бул жакта кызуу иш жүрүп жатат го. Саламатсыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Чарчабай. Мен айылым көрсөтүүсүнөн келдим. Атым Перизат. Шааркан эже баштап келди. Бул жакта айылдагы эң сыймыктуу чеберлер дегенден атайын таанышайын деп келип калдым. Эмгектериңиздер дагы аябай сонун экен. Анда бул жака өтөйүн, Телегимди коюп коеюн. Көйнөк тигип баштадыңызбы? Ооба. Ким буйрутма берди? Кайсыл жактан? Бул буйрутма Оштон келди. Жакын туугандарыбыздан эле, өзүбүзгө караштуулардан. Ар кайсыл тараптан келет. Кайсыл жактарга жөнөтөсүздөр? Москвага чейин барат. Бул материал жеңил желпи болгондуктан жакшы көрүп киши. Канча убакыт болду? Бизге Кандай идея пайда болду? Бизге көп убакыт болду бул ишти баштаганыбызга. Эми эжелер менен баштаганыбызга аз эле болду, 4-5 ай болуп калды.
Анан өзүбүз мен Негизи үй окудум. бүлөңүз менен баштагансызбы? Негизи апамдын жардамы менен башталган. Кайсыл окуу жайды бүткөнсүз? Кесибиңиз ушул эле тармакка байланыштуубу? Ооба, ушул тармакка байланыштуу. Мен Кыргыз Өзбек университетинин дизайн факультетин бүткөм. Ошол ал боюнча адистигиңиз менен боюнча иштеп өзүмдүн атасызбы? адистигим боюнча иштеп атам. Аны бүткөндөн кийин Москвага барып практика жүзүндө иштеп келдик. Жолдошум экөөбүз эми ошол практикабызды иш жүзүнө ашырыш үчүн монтип иш баштадык. Демек бул жактагы көйнөктөрдү жалаң сиз тиккен окшойсуз, э? Ооба, жолдошум экөөбүз тиккен көйнөктөр булар. Аябай сонун экен. Мен дагы кийип көрөйүнчү, эмгегиңизге бир баа берели. Албетте. Макул, анда кичириңиз. Сиз ак болгонуңузга байланыштуу. Сизге мына кызылды Сунуштайсыз? Ооба. Андан мына ак деле сизге сонун жарашат болуш керек. Ак. Мындай көйнөк тиктиңизби? Ооба. Азыр Артып калган кезим экен, э? Бул жакта көйнөктөр бар окшойт, э? О, бул деле сизге сонун жарашат. сонун экен. Кайсынысын кийип көрсөм экен, э? Экөөсү тең жагып жатат. Мага бул сары түстөгүсү жакты. Аябай сонун экен. Шуну кийип көрөйүн, э? Шуну менен Азыр көрөсүздөр кандай жарашты. Өзүңүздөр баа бериңиздер, э? Кызылга караганда ушул жарашты окшойт, э? бул сонун жарашты сизге. Түсү да сонун экен. Албетте. Келиңиз эле, мен дагы бир-эки суроо берейин сизге. Ушул эле көйнөктү канча убакытта бүттүңүз? 2-2,5 саатта бүттүм. 2,5 саатта эле. Бир баста эле бүтүп экен. Эми канчадан баалайсыз сатыкка койгондо? Бул эгер көйнөктүн өзү боло турган болсо 500дөн болот. Материалга карап, материалдын баасы жогору болгон болсо, ошол материалдын баасына карап коебуз. Андан бул эгер шымы менен боло турган болсо 600дөн. Сонун. Мына айыл элине эң сонун мүмкүнчүлүк. Мындай баада көйнөк алууга кыйын. Мисалы шаарда мындай баада көйнөк ала албайбыз. Жеңил, сапаттуу, анан дагы кооз, жарашыктуу экен. Мага жакты. Эми бул жактагы эжелер менен да маек курайын. Эже, сиз бычып, кыркып бул эжеге даярдап берет экенсиз да? Ооба, даярдап мен пичип берем, ол эже тигет, ушинтип көйнөктү пичабыз. Куракчылык, саймачылык менен да алектенесиздерби же эми баштайын деп турасыздарбы? Эми эле баштап, эми мына көйнөктөн баштап секин төшөккө тутабыз. Өркүндү тутабыз. Анда ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мен сиздерге бул жакта алып келинген белекти берип коеюн. Мынакей, өзүңүздөр көргөндөй эле өткөнкү сапарда Бек Жар айылынан Көкөр белекке берилген кийинки айылга. Бул белек мынакей насип этип сиздерге буйруптур, эжекелер сиздерге тапшырып коеюн сизге, э? Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Мен сапарымды улантайын, кийимимди алмаштырып. Бул мен өсүп кеткен да. Демек бул жүгөрү уколону оңой жол экен да, өзүңүз жасабалсыз да. Өзүм жасадым. Мурун колдо уруп жанчатты. Кийин машина менен дебеледик. Оңой ушул экен, таза болот экен. Буну өзүңүз болот. ойлоп таптыңызбы же бир жерден көрүп, окшоштуруп жасадыңызбы? Бир газетке чыктыбы, бир журналдан көргөндөм да. Шону көрүп эле ушул да, мана мотор алып келдик, шигипти жасадык, маналарам колдо жасалган бар да. Азыр укалайсызбы жүгөрү? Салайынбы? Укалап атасызбы? Мына деп салабы. Мына? Жүргүзөйүн. Кайсы? Нол, э? Жокору. Айлыктар өзгөчө технологияны өздөрү колдору менен жасап алыптыр. Укмуштай жашоосун жеңилдетип, мынакей жүгөрүн монтип эле укалап алышат экен. Эми буну канча убакта жасадыңыз? Муну бир 2 күндө жасадым да. Мотор энди заводской мотор. Шиптер дагы сварка менен эле жасап коюм да. Бул бочка, жөн эле ал бочкалар го. Май кучу бочкалар.
Мыналар да, ар жактан. Эми мындан башка дагы кандайдыр бир Мына өзүңүздүн шартка байланыштуу бир нерселер жасайын деп атасызбы? Жем кылайын. О, бочкам бар. Али жем жасай турган кылайын деп атам. Жем жасай турган. Кана жүгөрүн дагы майдалаппы? Дагы майдалай турган кылам. Жа шак деп коет го, э? Шак, ошондой кылайын деп атам. Жакшы. Менимче бул жакта уна дагы оңдойт окшойсуз. Я унаны өзүбүздүкүнө о устакана узак. О Баткенге барыш керек. Өзүм şu балдар менен şu этте мана гаражда оңдойм да. Башка бирөөлөрдүкүнө ham оңдойбуз. 85 чакырым жол жүрүп Баткенге барып, унаны оңдоп келиш өзүнчө бир түшүк чыгым десе болот. Кандай уна оңдоп атасыздар ага? Жүрүңүз көрөлүчү. Генератор иштебей калды, аны азыр ачып мана калып киребиз да. Ага, мага кызык болуп атат да бул айыл жеринде бул устачылыкты кантип үйрөнүп алдыңыз? Же жаштайыңыздан билесизби буну? Жок, бул мына алы YouTube деген бар экен. YouTube'dan сурасаң, генератор иштебей калды десең, дөрөө айтып берет экен да. Соц тармактарга кирип, YouTube'дан көрүп. Уста болуп кетет экен. Бул жак ким болот? Балаңыз? Балам болот, а. Эң чоң балаңызбы? Жок, кичине балам. Эң кичинеси. 4 та балам бар. Уулга бар. Экөө мугалим, экөө тракторчу. Булдан мугалим, эми şu машиналар минип атат. Азыр ага кандай болуп атат? Оңдоп бүтүп калдыңызбы сиз? Жок, азыр эми чыгарып атат. Эми чыгарып атасызбы? Чыгарып азыр. Жа, YouTube'дан көрүп чыгарып атат экенсиз. Жакшы ага. Ошол да. Жакта дагы көптөгөн моторлор бар экен. Дагы келечекте көп нерселер жасайт окшойсуз. Куда каласа ой бар да, жасаш керек азыр. Не кылып болсо ham жеңил жашашка өзгөрүш керек болуп атат да. Айылды көтөрүш керек, э? Айылды көтөрүш керек. Туура айтасыз. Аба, талантыңызга десем дагы болот, өнөрүңүзгө десем дагы болот. Элге пайда тийген жагыңызга там беришим керек. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Келе бергиле, ар бир айылга барып ушу тарта бергиле, ел өнүксүн, айлыбыз өнүксүн. Аба. Силер дагы ден соолукта болуңар. Жакшы оңдоп алыңыздар. Ага, болуптур. Болуптур, майлы. Молодец! Кара. Сонун команда түзүп алыпсыздар. Бул эми келиндер командасыбы? Ооба, баарысы келиндер. Сырт жактан башка айылдардан келгендер, анан айылдын өзүндө чоңоюп өскөн келиндер, ушул айылдын Айым бар, келин бар. Келиндер көп эле, жалпысынан 4 команда бар айылдын өзүндө, ооба. Ар бир көчө өзүнчө команда болушкан, анан мугалимдер командасы, анан жакында бизге бала бакча ачылган, ошол бала бакчадагы өзүнчө жаңы команда болуп кошулган атат, азыр 5-чи команда болуп. 5 команда экен да, э? Ооба. Аябай сонун экен. Мындайды мен чынын айтсам бир дагы айылдан кезиктирген жокмун. Оюнга келип эле кызыгып кирип кеттим, бирок ойной албадым. Топта тийип кеттим. Ортого эмнени коюп жарышасыздар? Кандай байгелүү орундарга ээ болдуңуздар? Негизинен бул жерде айта кетиш керек, биздин айыл башчыга да ушул биздин айылдын Кайыңды айылынын жергиликтүү кеңештин депутаттарына, алар бизди кызыктыруучу сыйлыктар коюшат. Негизинен акчалай сыйлыктарды жыл сайын Нооруздан башталат. Бул эме топ оюнубуз. Бизде 6 ай эме болот да, кыш болот, кар болот. Анан март келиши менен эле баштайбыз да, биз оюнду баштап киребиз. Азыр бул жөн эле оюнбу же кандай даярдыкпы? Азыр бул даярдык. 9-майга Улуу Ата Мекендик согуштун жеңген күнүнө карата биз даярданып жатабыз. Ошо айылдык деңгээлде деле өтөт. Анан жакында кошуна айылдар бар. Жаңырык, Кан, Сартала деген. Ал жерден дагы айымдар келишип чоң деңгээлде оюн болот. Балдарыңыздар кыйнабайбы? Же балдарыңыздарды ойноткоңу келгенче ойной бересиздерби? Балдар өзүнчө бул жакта ойной берет, өзүбүз дагы бул жакта ойной беребиз. Анан бала бакчага барып, бала бакчадан чыккандан кийин ушинтип бул жака алып келесиздер. Ай, Умар кактасың деп коюп дагы көтөр бир чабайын деп эле ойной беребиз ошентип эле. Сонун экен, бул жакта аябай сонун оюн болуп атат. Анда келиңиз дагы кошуп ойнойлу, э? Ооба. Азыр балам, кел дагы ойнойбуз, э? Балаңыз да кошо ойнойт экен. Ооба, балам дагы кошо ойнойт, э? Ке.
Да, чао. Ана, Кел, чап, чап. Мага бергин тапты. Бер. Мына типир. Карап тур. Мына ке. Мына кара. Кара. Мына ушундай Кайыңды айылынын келиндери менен эң мыкты оюн болуп жатат. Кызыктын баары алды да бизден алыстамай жок. Топ менде. Сизде. Ойнай албасаң ушинтип аралашып үйрөнүп экенсиң. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ого, менен чочулуп атат окшойт. Мал жерден учурашып коеюн, э? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысыздар? Бул өзгөчө нооздар менен жер айдап атасыздар го? Биздин шарты ушундай айыл. Трактор деген жокпу? Трактор деген жок десек да болот. Болгон менен трактор кире турган жерлер жок, мындай кыйшак. Демек, ушуну менен айдайт экенсиздер да. Эми бул жерге эмне эгесиздер? Бизге тамеки, картошка, керектүү нерселерди эккенсиздер да. Өзгө керектүү нерселерди өндүрүп алабыз. Бул кандай? Жакшы эле болобу? Жакшы эле айдайбы бул жерди? Биздин тракторчулар да. Негизи айылдын баары эле ушул новоздар менен жер айдашабы? Көпчүлүгү же сиздер элеби? Вообще бардык айыл боюнча эле. Бул новоздар менен башка бирөөлөрүн да жерин айдап бересиздерби? Жок, өзүбүз. Бизде ар бир үйдө эле бар. Ар бир үйдө. Ар бир үйдө кармай айта бар бизде. Мына ар бир үйдө ушундай экиден новоз. Бирден жок дегенде. Жок дегенде бирден, э? Айдаган өзгөчө болсо керек, э? Бул нелерден жасалат бул эми? Жыгач экен да бүт эле, э? Астында эмне бар? Ушунда темир бар ушунда. Жыгач желип кетпеш үчүн. Жерге барбайт да жыгач. Аягы кызыктуу да экен. Мында айдап көрөйчү. Кандай кылат? Шуду эле мына. Уш. Баспайт. Басылбайт, э? Уш. Ар жака бурат, бул жака кеткенде бул жака бурат. Бул жака басышым керек азыр, э? Биринчи жолу новоздар менен жер айдап көрүп атам чындыгында. Өзгөчө экен. Уш. Мен жана тияктан көргөндө оңой эле айдап аттыңыздар эле го? Көргөнгө оңой деп. Көргөнгө оңой. Жасап келгенде кыйын экен да. Жаңы үйрөнүп аткан, ошон үчүн кыйнайт. Мен ары бери чаржайт кылып окшойт, өзүңүз эле айдайт окшойт. Ага муну биз кичине бала чагыбыздан айдап жүрөбүз да. Келе! Энте жаңы үйрөнгөн адам айдай албайт. Ой! Ага, айтсаңыз эми бул жер канча жер? Жер 10 сотиктин тегерегинде жер да. Канча убакта бүтөсүздөр эми? Биздин букаларыбыз кичинерээк болуп атат, жаңы үйрөнгөн. Жер чоңураак букалар болсо бир күндө кенен бүтөбүз да. Бир күндө бүтүп өткөнсүздөр да? Кенен эле бүтүп коебуз. Уш. Мынакей, бул айылда ушинтип букалар менен, бул жакта аталыш боюнча новоздар менен жер айдап, тиричилик өткөрүп, эгин-тегин дыйканчылык кылышат экен. Чындыгында мен алыстан көрүп кызыгып келдим, аябай кызык болуп атат. Анан могул жериңиздер таш аралаш экен го, бул кандай болот дыйканчылык анан? Биздин тамекибиз үчүн кайда жакшы болот. Ысык берет о жерден. Кыш ушуна жакшы болот. Тамеки. Эрте жетип эрте бышабы, э?
Суу маселеси жакшы элеби? Суу бизде жакшы. Сууга сайдагы отпайбы. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик. Аман болуңуздар. Мен дагы жөнөйүн, айылды кыдырып дегенде. Макул. Мейли ага жок. Болуптур. Ого, нооздар. Чарчап калбадыбы булар? Оттур ага. Молар жыгаштан болот экен да, кадимки эле жыгаштан, а? Жыгаштан усталар деп айтканмын. Сукаң мунта жаздаппын. Мейли. Болуптур мейли, ага жок. Болуптур. Айылдын таза абасына бийик тоолоруна суктанып келе жатып, бул жакта дарылык касиети бар булак бар экенин билбептир мен. Киргенде эле жарк этип тосалган Эквалидинага дары булак деп аталган зыярат кылып эс алуучу жай менен тааныштырды. А мен болсо киргенде эле дары булактын көзүн көрүүгө шаштым. Эң алыскы булактар тоодо жайгашкандыктан ага эрки күчтүү адамдар гана жете алышат деп Эквалидинага жол баштады. Көбүнчө тери ооруларынан айыгыш үчүн элдер зыяратка келишет экен. Чынын айтсам, бийик чокуну көздөй чыгып бара жатып абдан корктум. Жыгылсам да, кыйналсам да булактын көзүн көрүп кетем деп өжөрлүк менен чыктым. Ушул жерде Перизат, бул булагыбыздын аты Дары булак. Бул эсен кылымдан бери биздин ата бабалар дары катары колдонуп келген. Бунун өзгөчөлүгү мына таш тоонун боорунда таштын астынан тунук өлтүрөгөн суу чыгып турат. Бул сууну илгертеден ата бабаларыбыз тери ооруларына, ашказан ооруларына дары катары жуунуп, ичип пайдаланып келишкен. Бул суудан көптөгөн адамдар шипа таап, жакшы болуп айыгып кетишат. Бул суу лабораториядан өткөнбү? Өткөн. Бул илгертеден ата бабаларыбыз лабораториясыз эле өздөрү табып болуп, суудун ыйыктыгын, дарылыгын анализдеп чыккан экен. Биз азыркы заман талабына ылайык Бишкек шаарына сууну жөнөтүп, таза идиштерге куюп. Бишкек шаарында ошо суунун анализин чыгара турган лабораториядан анализдерин аныктатып чыгардык. Бул көптөгөн элементтерге бай экен, көп дарылык касиети. Анан муну кожный врачтар, тери ооруларын врачтарга да көрсөтүп азыр эме кылдым, анализ этип, кайсы ооруларга дары экендигинче аныктатып. Анда ичип көрөлүчү, Ичип көрүңүздөр. Дамы дагы өзгөчө. Биз татаал жерге карабастан, кыйналып болсо дагы ошол жолдорду, тону ташты аралап, атайын ушул дарылык касиети бар булактын көзүнө келдик. Сиздерге чагылдырып берүү үчүн. Өзүңүздөр көргөндөй эле атайын темир менен тосуп, ушул суу таза эс алуучу жайга чейин таза тунук барыш үчүн мындай түтүкчөнү дагы улап коюшуптур, Ага анда артка кайталы, Майда. Баткен районундагы Кайыңды айылында болжол менен 15-чи кылымда Кожо Мати Вали аттуу олуя жашоо өткөн экен. Ал өтө таза, паризгер инсан болгон. Дүйнөдөн өткөндөн кийин анын сөөгү ошол Кайыңды айылында мазарга коюлган. Ошондон бери бул мазар Кожо Мати Вали баба деп аталып калган. Мүрзөсүн ошол учурда шартына ылайыкташтырылып, ылай менен көтөрүлгөн. Айланасы таш менен корголуп, үстү арча жыгач менен жабылган. Ал мезгилде бул инсандын рухуна, же болбосо биздин жалпак тил менен айтканда арбагына сыйынып, зыярат кылуучулар көп болгон. Бул жерде Кожо Мати Вали бабанын күмбөзү турат. Тилекке каршы мен менен бирөө келип айтып бергенге эч ким жок болгондуктан кантсе да өзүм келип көрүп кетемин чечтим. Бир аз сүрдү, көз тартып коюптур. Азыр ачып көрөйүнчү. Өзүм жалгыз ыңгайсыз болот экен. Олуянын сөөгү коюлган жерде өтө ыйык тутушкан.
Мазарга атайын зиярат кылуучулар гана бара алышкан. Ал эми жолоочулар мазардан 1-1,5 километр алыстан атайын жол менен каттап турушкан. Ошол жолдун изи Арча Токойдун арасында азыр деле бар. Апаларыбыз, ага эле энелерибиз отурат го. Арбаңыздар, жакшы отурасыздар, отурарыңыздар. Мен бул жака отурам. Келдим. Мен келип калдым, ушул айыл кыдырып атып, ушул апалар, шайыр апалар бар дегенден сиздерге кирип кете албас элем. Сиздер менен амандашып, сурашып, жаңылыктар менен кабардар болуп келейин деп атайын келип калдым. Жакшы отурасыздарбы? Жакшы, рахмат. Иштеп атабыз. Жакшы. Бул жерде тооңуздардагы жетекчиңиздер ким? Биздин жетекчибиз мен жетекчи. Атыңыз ким болот? Мен атым Топчугүл. Топчугүл эже, эми айылда билесиз да, иш көп, мал жандык, неберелерден эле артпайбыз. Кантип чогулуп калдыңыздар? Кантип бири-бириңиздерди табышып калдыңыздар? Негизи топ кантип түзүлүп калды? Эми азыр ушу биз дагы бир айылдан болобуз. Жашыбыз дагы тең. Анан кийин ушундай колубуз бошогон учурда эле чогулуп, ушундай кечте тигип, колубуздан келген нерселерди жасап, неберелерден ээрчитип алып, ушундай иштерди кылып, көңүлүбүздү ачып, карыган мезгилде эми кичине ушундай көңүл ачыштага керек экен да балам. Анан негизи биздин телевизордон дагы көрүп атабыз. Бүт өлкөбүздө шайыр апалар уюшулуп, жакшы болуп атат да. Ошондо биз дагы ошолордун катарында бардыгыбыз көңүлүбүз бири-бирибизге туура келип, жашыбыз дагы окшош, Эми кайсыл убактарда уюшуласыздар? Кандай даярдыктарды көрөсүздөр? Форма маселеси кандай болот? Ырларды кимге тандатасыздар? Биз көбүнчө эми үй шартыбызга карай бошобойт экенбиз да, анан ошон үчүн дайыма бир күндү белгилеп алабыз. Дайыма жума күнү чогулуп, үй болсо үй, клуб болсо клуб, ошол жерде барып чогулуп, анан ушул клубтун башчысынын жардамы менен, музыканттардын жардамы менен, анан кийин кийимдерибизге келе турган болсок, биз кийимдерибизди мына менин жанымда отурган жакын кошунам. Бул өзү колунан көп нерсе келет. Биз кие турган көйнөктөрдү тигип берет. Анан кийин биз колдон келишинче шайыр апалар окшош кийингенге аракет кылабыз да. Кел биздин мына. Бул да сиздердин тооңуз. Бул дагы биздин мүчөбүз. Анан биз 8-чи. Өзү биз 10 адамдан түзүлгөнбүз да. Анан экөөбүздүн иши менен айылга кеткендиктен биз азыр 8-биз эле бар. Анда бир жакшы чыгарма тартуулап бербейсиздерби? Эже сиз бул жакка өтө алыңыз. Алчадай жүзүң мөлт эткен, апаңдан башка өппөгөн, ала жаз сайган чырпыктай, анда сен 15 жашта элең. Анда сен 15, анда мен 15, анда сен 15 жашта элең. Ажарың жүрөк өрттөгөн, айталам кантип сөз менен. Асманда ай толукшуп, анда сен 20 жашта элең. Анда сен 20, анда мен 20, анда сен 20 жашта элең. Анда сен 20, анда мен 20, анда сен 20 жашта элең. Кайда жүрөсүң? Кешип калдым. Меймандар. Бул жака отурыңыз. Меймандар келсе сен жок. Мынакей аккордеонда келип калды. Аккордеондун коштоосунда жакшы бир чыгарма аткарып бербейсиздерби? Кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Кыргыз көзү деген. Анда мынакей баштадык. Bizden
А мен жолумду улайын, Казыбек да күтүп калган чыгар. Рахмат кызым. Ишиңе ийгилик болсун. Элет элинин жашоосун чагылдырган менин айылым көрсөтүүсү аскасы асман тиреген тоолордун койнунда жайгашкан Баткен жергесинде болду. Баткен жергесинен Дара айыл аймагынын Кайынды айылында болдук. Бул Кайынды айылынан өзгөчө эстафеталык белек кийинки айылга. Кимде ким бизди биринчиден чакырган болсо, бул белекти алып барабыз. Эперзат. Туура айтасың Казыбек, анан дагы айылдын өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле менин айылым көрсөтүүсү тууралуу ой пикирлериңизди калтырууну унутпаңыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Амандыкта көрүшкөнчө. Ошол айылга алып барабыз. Анан дагы айтып өтүкчү, шакетчи, галошчу. Мынакей, бул айылдын Кайынды айылы болуп аталып калышына менимче ушул кайнылар себепкер болсо керек.